Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği'nde ayrıca sayın misafirler, protokol... Түрксой уюмунун бул иш-чарасына түрк дүйнөсүнүн көрөрмандары, Түркия мамлекеттик кызматтарынын жана түрдүү коомдук уюмдарынын өкүлдөрү, Азербайжандан келген коноктор катышты. Seyit Beyli tıpkı filmini çektiği Сейит Бейли өзү фильмди тарткан акын Несими сыяктуу адамдардын ичиндеги жетишпеген нерселерди билген чебер болгон. Ойлонуу, талдоо жаатында түбөлүктүүлүккө чейин ачылган инсанды кино искусствосунда чагылдырууда чоң маанини түшүндүрдү жана ошону көрсөттү. Адамдардын бул дүйнөдө чогуу жашап, ишенич сүйүүсүнө суктанды. Бул балким анын дүйнөдөгү эң керектүү баа берүүсү. Кино жаатында көрүүчүлөргө таасир берүү боюнча эң чоң иш жасаган. pratiği gibi. Түрксой уюму менен кызматташып келаткан мамлекеттик мекемелердин жетекчилерине жана бул иш-чарага келген бир катар ардактуу конокторго дипломдор жана сыйлыктар тапшырылды. 2019-жылга арналып өткөрүлө турган пландалган иш-чаралардын ичинде түрк дүйнөсүндөгү далай залкарлар эскерилди. Мисалы, Азербайжандын 14-кылымда жашап өткөн улуу ойчулу, белгилүү акыны Имамедин Несимиге арналып өткөн жылы бир катар жыйындар болгон. Бул ирет Түрксой уюму анын ырларын 15 чет тилге которулган жыйнагынын бет ачарын сунуштады. Китептин чыгышы оңойго турган жок. Акындын ырларынын эң мыктылары тандалып, Европа жана Азия өлкөлөрүндө которулду. Алардын баарын бириктирип, Азербайжандын Түрксойдогу өкүлү Элчин Гафарлы редакциялады. Yılın en önemli bizim Nesimiye yılına hediyemiz. Несимини эскерүү жылындагы эң маанилүү белегибиз бул Несими дүйнө тилдериндеги аттуу китебибиз. Бул китеп мына колумда. Бул китепти чыгарыш үчүн жыл бою эмгектендик. Несиминин тандалмалары дүйнөнүн 15 тилине которулуп, бул китепке басылды. Мында Түрксойдун мүчөлөрү Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Туркменистан, Тажикстан, Туркия тилдеринде жана ошондой эле англисче, французча, немисче, румын, Италия, испанчага которулуп, бул китептин ичине кирди. Türk dünyasına gana emas, başka Avrupa ülkelerine tanıtı için de kitapты bastırdık. Diğer İngiliz, Fransız, Alman. 1973-жылы Несими тууралуу кино тартылган. Аны Азербайжандын белгилүү кино режиссеру Хасан Сейит Бейли тарткан. Бул фильм бүгүнкү күндө да өзүнүн актуалдуулугун жоготпой, келечек муундарга тарыхты таанытып келет. Таланттуу кино режиссерду эскерүүдө атайын сүрөт көргөзмөсү уюштурулду. Ага анын тарткан кинолорундагы фотосүрөттөр коюлган. Келгендер анын өнөрүнө күбө болуп, көркөм дүйнөсү менен таанышышты. Чыгармачылыгына да баа беришти. Azerbaycan'ın ve Türk dünyasının beşeriyet tarihi. Nesimi Azerbaycan жана Türk dünyasында адабияттын таасири менен адамдардын чекесине жазылган тарыхын сүрөттөгөн эң улуу инсандардын бири. Ал эми Хасан Сейит Бейли болсо 1973-жылы Несиминин атынан жазылган фильмди экранга чыгарды. Бул фильм дүйнөнүн 50дөн ашык өлкөлөрүндө көрсөтүлдү. Несиминин 650 жылдыгында да көркөм тасма кайрадан дээрлик көп мамлекеттерге жайылды. Бул чеберчилик менен тандалган бир кино. Түрксой уюму түрк дүйнөсүндө улуу акын, ойчул Несиминин да белгилүү кинорежиссер Сейит Бейлини да эскерип жаткандыгына биз абдан сүйүндүк. Çok sevinirik ki bugün burada Türk dünyasının Geçenin ayağında gelgenderge Hasan Сейит Бейлинин Несими фильми тартууланды. Көрүүчүлөр дагы бир жолу Несиминин каармандыгына, талантына күбө болушту. Бул көркөм фильм тарыхты тастыктаган архив болуп кала берет. Кlara Кудайбергенова, Салим Эзер, Türkiye, Ankara şahrı.